Assalamu алейкум, урматтуу Көкбөрү көрмөндөрү. Сиздер менен кайрадан Көкбөрү YouTube каналы. Акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Ынтымак командасынын лидери, акыркы жылдардагы эң мыкты көкбөрүүчүлөрдүн бири Өмүрбек Эсен уулу алдыдагы турнирде жаңы аргымак менен чыгат. Тактап айтканда Өмүрбек машыгууда Тарлан деген аргымакты минип оюн көрсөтүүдө. Бул аргымак менен 9 май турниринде Бекболсун Алтынбек уулу Кетмен Төбөк командасында оюн көрсөткөн. Ошол турнирден кийин Талас облусунун Көкбөрү федерациясынын жетекчиси Дастан Артисбекович ынтымак командасына сатып алып берген. Тарлан деген сөз Темир Арстан деп которулат. Өмүрбек Эсен уулу Тарлан менен кандай оюн көргөзөт деп ойлойсуздар? Ой, пикир калтырыңыздар. Бүгүн эл аралык Манас аэропортунда Кыргыз Республикасынын Көкбөрү федерациясынын өкүлдөрү вице-президент Рамис Жунусалиев менен Нурлан Максутов, Көкбөрү федерациясынын башкы катчысы Салика Исаева Алтай командасын тосуп алышты. Эскерте кетсек, алдыдагы боло турчу мелдеш 13-20 август күндөрү өтөт. Жогорудагы текстте белгилүү болгондой, Көкбөрү федерациясынын жаңы вице-президенти болуп Нурлан Максутов дайындалды. Буга чейин бул кызматты Руслан Титуев ээлеп келген. Руслан Титуев өз каалоосу менен федерациянын ревизиялык комиссиясынын төрөгазы болуп дайындалды. Ошондой эле бүгүн Көкбөрү федерациясы расмий жыйын өткөрүп, анда Талас Бегелиев күйөрмандарга кайрылды. Кайрылуу жасап коеюн дедим эле. Ошо биздин 13 августта боло турган турнирдин ачылышына ошо президентибиздин келиши күтүлүүдө. Кыргыз элине кайрылуу жасап коеюн деген ушул турнир боюнча. Бул турнирдин башкы максаты ошол башка өлкөдөгү ошо ат үстүндөгү ойноп жүргөн жигиттерди биздин Көкбөрү оюнубузга кызыктыруу. Экинчиден ошо казак туугандар менен достук мамилени бекемдөө. Канча жылдан бери ошо казак туугандар менен мамиле бир аз үзүлгөндөй болуп кетет. Акыркы жолу 2018-жылы беттеш болгондон кийин беттеш боло элек да. Кыргыз эли менен казак эли ошо Кыргызстан менен Казакстандын беттешин дайыма күтүп келишет да. Анан ошо суроолор көп болуп атат. Ошо биринчи лигада биздин кыргыз балдар ойнойт экен, башка элдин жердин флагын көтөрүп, желегин көтөрүп, формаларын кийип ойношот экен депчи. Мунун бардыгы ошо Көкбөрүнүн өнүгүшүнө, өсүшүнө кылып аткан иш-аракеттер. Ошон үчүн бул кылынып аткан иш-аракеттердин баары ушул эле Көкбөрү оюнубуз бир эле кишиники эмес, жалаң эле федерацияныкы эмес. Ушу күйөрмандардан, массалык маалымат каражаттарынан, биздин жетекчиликтен бардыгынан ошо колдоосу, коштоосу керек. Ошонун баарыңыздардан суранып кетебиз. Туура түшүнүү менен кабыл алып, ошо колдоо көрсөтөсүздөр деп баарыңыздарга ишенебиз. Урматтуу көрөрмандар, каналга катталып, видеого лайк коюуну унутпаңыздар.